5 катаны эч качан кылба. Бул 5 катаны кылат экенсиң, өзүңдүн жашооңо өтө көп залакатларды, зыяндарды алып келесиң. Бул 5 катаны кылбай коюу менен береке табасың, ийгиликтерге, чоң жетишкендиктерге жетишесиң. Биринчиси, максаттарыңды, ниеттериңди койдуңбу? Жылдык, өмүрлүк, жумалык максат пландарыңды эч кимге айтпа, башкалар менен бөлүшпө. Жакын деп бир жакын досум, бул менин досум деп бир сырыңды айтат экенсиң, ал досуңдун дагы жакын досу бар. Эки адам билсе сырыңды, демек ал сыр эмес, сыр бойдон калбайт. Себеби достун дагы досу бар. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, максаттарың тууралуу психологдор да, дин алым башкалар да айтышат. Ичидеги нерсени сыртка чыгарбаш керек да адам. Сен аны мындай максатым бар, мындай нерселер бар, мен мындай кылам, мындай кылам деп, бул мактануу дагы болуп кетет. Эртең жете албай калсаң үстүңдөн күлөт. Анын айтып жатат экенсиң, сенин азыркы абалыңды көрүп, ал абалды адамдар эч качан элестете албайт. Ошондуктан азыркы абалыңа күлөт. Сен эч качан андай боло албайсың дейт, шагың сынат. Адамдар, билесизби, сиз урматтуу мекендешим, мындай эле ойлоп карасаңыз, жашоодо болуп жаткан бир кара нерселерди, жашооңуз бир тегизиликте аппак боло турган болсо, кара чекиттер болот. Баягы бирөө сизди урдап кеткен, кыянат кылып кеткен, жаман иштер болгон ошол учурларды, жаман абалдарды же жаман сыпаттарды унутушуңуз өтө кыйын болот. Жакшылыктар бат эле унутулуп кетет. Бирок жамандыктар, баягы кесепет нерселер эч унута албайсыз да. Ошондуктан да мен сизге бир сунушум бар ошол жерде. Бир ачтер лист аласыздагы бөлүктөргө бөлүп туруп, ошол жаман сыпаттарды, мисалы, досуңуз кыянатчыл. Менин паланчы досум мындай кыянатчыл. Анан жазасыз ошону. Мисал үчүн айттым да. Бирөөдөн бир жаман сыпатты көрөт экенсиз, бирөө сизге зыян берип, жараңызга туз себеп кетет экен, ошол сыпатты жазасыз да. Ар бир сыпатты жазып чыгат экенсиз, ошону кайра-кайра окуйсуз, ошондой болбойун дейсиз да. Адамдардын жаман сыпаттарын көрүп, өзүңүзгө таасир аласыз. Баягы жазуу иретинде жазып, кайра-кайра окуп турсаңыз, баягы дофаминде баягы күчтүү жамандыктан коргонуу негизи менин процесс иштеши, ушул жамандыктан коргонуу болгондуктан, баягы жаман нерселерди унутуш кыйын болот мээни дагы. Ошондуктан жаман нерселерди кайра-кайра жазып, ошондой болбошум керек деп айтсаңыз, кайра-кайра өзүңүзгө, ошондой болбойсуз. Ме дагы, денеңиз дагы өтө ошого аракет кылат, ошондой болбогонго. Жаман сыпатын жазат экенсиз, паланча мындай. Бул деген бардыгын айтып жай деген эмес, болгону өзүңүз үчүн, өзүңүздүн оңолушуңузга бул жардам берет. Менин процесс ушундай. Ошондой экен, ушуну сунуштайм, ошол нерсени кылып көрүңүз, урматтуу мекендешим. Максатыңды, мечталарыңды, кыялдарыңды башкалар менен бөлүшпө, өзүң менен өзүң бол, аракет кыл, жыйынтыгын көрсөтүп кой сен элдерге. Азыр сени койгон максаттарыңды алар мээлерине да батыра албайт, ойлоруна да батыра албайт, себеби сенин максаттарың ошончолук чоң, аракет кылышың керек, чоң ийгиликтерге жетишиң керек, максаттарың чоң. Алмапыш озмат иштеп жатпашың керек, башкалар сыяктуу болуп калбашың керек, эл жүрбөгөн жолдон жүр, эл көрбөгөн нерселерди көр, эл кылбаган иштерди кыл, ошондо эл чыкпаган чокуга, эл жетпеген ийгиликтерге жетесиң. Ошентип, мынтип башкалардын өзгөчө көрүнүп жүрүп бир күн жарып чыгасың. Ошондой кыл, урматтуу мекендешим, кайтпа, максат жолунан кайтпа. Максатыңды айтпа, максатыңдан кайтпа. Башкалар бутуңдан тартат. Азыр максатыңды айтат экенсиң, мечтаңды айтат экенсиң, 80% бутуңдан тартат. Келип, ушул кыргыз бордошум эле, бир тууганым эле деп туруп келип колдон берип тартайын дебейт, алдыга чыгарайын дебейт, тескерисинче четке сүрүп, конкуренциянын кереги жок дейт. Майк Тайсон ол өтө күчтүү боксер болгон. Мен спорттун мактап аткан жерим жок. Спорттун түрү туура арам, туура эмес шариятыбыз боюнча. Бирок анын ошол жердеги окуялары бизге сабак болот да. Майк Тайсон ошентип көчө баласы болгон. Көчө баласы жүрүп, бар кылмыштарды кылып түрмөгө түшүп калат. Түрмөдө аны бойго салышат. Ошол жердеги кылмышкерлер анын күчтүү боксер болушун көзү жетип, сырттагыларга связга чыгып, башкаларга айтып, ошол жерден анан артайын устаздарды, башкаларды, устаттарды сүйлөшүп, ошол жерден анан көтөрүлгөнү баштайт, дүйнө жүзүгө жылдызы жанат, ошондо боксер болот. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Бир дарыянын, деңиздин ошол нар жагындагы бир мусулман эмеске жардам берди, көтөрдү аны, колдоду. Болгондо түрмөдө туруп ошо кылмышкер. Бул жакта биз мусулман болуп туруп, кыргыз болуп туруп, бири-бирибизди бутубуздан тартып атабыз да. Бул эң өкүнүчтүү, эң жаманы, урматтуу мекендешим. Эң өкүнүчтүүсү ушул. Ошондуктан да максатыңды, мечталарыңды айтпа башка бирөөлөргө. Кадырың кетет, баркың кетет. Сен үстүңдөн күлүшөт. Максатыбызды айтпайт экенбиз. Экинчисине, урматтуу мекендешим, өзүңдү унутуп калба.
Самолетқа чыгат экенсиз, кокус баягы атайын билдирүүлөрдө айтат го. Эгерде бирдеке болуп калса, эң биринчи өзүңө мындай маскаларды таккын, өзүңө биринчи шарларды алгын, андан кийин жаныңдагыга жардам бергин дейилет да. Биз өзүбүздү унутуп калдык, урматтуу мекендешим. Көбү башкалар үчүн кээ бир жакшы болуш маселесинде өтө жакшы болуп кетет. Жаман болуш маселесинде өтө жаман болуп кетет. Ортолукту кармабайт да. Ошондуктан өзүңдү унутуп калба. Стресстен, депрессиядан, бардык ойлордон, ашык ойлордон арылуунун жолу саякат. Саякат кылып тур, тоолорго, жаратылышка, табиятка, шаардын дым абасын тыштап кет, тоого чыгып кет. Өзүң менен өзүң сүйлөшүп кет. Пландарды түз. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Некен өзүңдү унутуп калбашың керек экен. Жашоодо сен дагы жашашка акың бар. Жашоодо дүйнөдөн дагы, акчадан дагы, бизнестен дагы өзүңдү орунду табышың керек. Тапканга акың бар сен. Дүйнөдөн дагы өз үлүшүңдү ал. Бул дүйнөдөгү үлүшүңдү дагы унутуп койбо. Пайгамбарыбыздын дагы аялдары дүйнөнү бизге кылып берген дейт. Урматтуу мекендешим, жашайт экенсиз, байлык дегени өтө ашыкча нерселер эмес. Бул мисалы эки этаж үйүңүз болсо, бул муктаждык. Үй албетте керек, көчөдө жашабайсыз го. Машинаңыз болсо, аялыңыз боюнда болуп калса, бирөөнүн машинасына жалынып жүрбөйсүз. Машина дагы муктаждык, булар муктаждык, адамга керектүү, муктаж болосуз, муктаждык ошондуктан. Бардыгынан ашыкча болуп, эки этаж үйүңүз бар. Өзү экөөңүзсүз, анан эки этаж үй бар, аны жаныга дагы эки этаж үй кылып жөн эле сактап турасыз. Же пайдаланбайсыз, же бирөөгө бербейсиз, жөн эле турса, бул ашыкча чыгым. Бул ашыкча көрүнүү, бул ашыкча мактануу болуп эсептелет. Бул нерсе шариятыбыз жол бербейт. Ошондуктан дүйнөдөн дагы өзүңдү үлүшүңдү ал, өзүңдү унутпа, урматтуу мекендешим. Үчүнчүсү, карыз алба. Кредитке жакындава. Башыңды балеге тыгып коет. Кредит алганыңда сен Кудайга согуш ачып атасың, пайгамбарга согуш ачып атасың. Бир иш кыламын деп эч качан кредит алба. Сен рисковать этип бизнести баштайт экенсиң, бизнестин 90% окшошпой калышы мүмкүн. 90% окшошпойт, жүрүшпөйт. Алданып каласың, бир жерге банкрот болуп каласың, же сени таштап кетишет, же алдап кетишет. Ошондуктан эч качан кредит менен бизнес баштаба сен. 100% ишенип, мынандай акча келет экен деп турса дагы эч качан сен кредит алба. Кудай мантип бурап коет сени. Өзүңө келе албай каласың. Кредитке жакындаба, эч качан жакындаба. Урматтуу мекендешим. Корк, Кудайдан корк. Карыз алба, мүмкүнчүлүк болсо карыз бербе. Карыз алба дагы, бербе дагы. Эмне үчүн? Карыз берсең жакшы досуңа, башкаңа, бирок көп учурда, азыркы учурда алдамчылар көп. Алдап кетип жаткандар көп. Бири-бириге адамдар ишенбей калды азыр. Неге? Себеби алдамчылар өтө көп. Урматтуу мекендешим. Эмне үчүн карыз бербе деп атам? Себеби сен карыз бересиң бирөөгө $10,000 мисалы үчүн, ал карызды алды, убагында кайтара албай калды. Башында ал жалынып келди. Эми ал жалган сүйлөшкө мажбур болот. Иштерим жүрүшпөйт, же бирдеке болуп калды, андай болуп калды, мындай болуп калды. Айтор жалган токуга өтөт да. Сен алдаганга аракет кылат. Бунун абалы оор болуп атат. Сен алдап атат сени, ошентип качып атат, бирдеке кылып атат. Макул, сен аны кармай албай калдың, качып дагы кетти, мисалы үчүн, аны акырети эмне болот? Бул дүйнөдө алып койсоң жакшы, акыретке калып кетсе, анын абалы кандай болот? Сен ошол мусулман бир тууганды ойлошуң керек, досуңду ойлошуң керек. Казыр бир жерден мурда досум, бул дүйнөдө эч нерсе эмес, акыретиң кандай болот? Качып кетесиң, акыретиң эмне болот? Ошол маселелерди өтө катуу ойлонушубуз керек. Дүйнөдө алып акыретке калтырбашыбыз керек. Жаман көрүнүп болсо дагы карзың болсо алып алышың керек. Неге? Себеби сен акыретке калтырган жоксуң. Акыретте анын абалы өтө оор болот. Эгер досуңду сүйсөң, досуңа күйсөң, карзыңды ал. Акчаңды калтырба. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, карыз алба дагы, бербе дагы. Берүүнүн шарттары биринчиден, эгерде кеч берүүгө даяр болсоң, ал бере албай калышы мүмкүн, кечүүгө даяр бол. Биринчи шарт ушундай. Экинчиси, ар дайым көрө билишиң керек, ал эмне иш кылат, бизнес планы кандай, несі кандай, чындап кайтара алабы же жокпу. Үчүнчүсү, ар бир учурга даяр бол. Качып кетиши мүмкүн, алдап кетиши мүмкүн, таштап кетиши мүмкүн, ар бир учурга даяр бол. Ошондуктан карыз маселеси өтө оор. Жада калса кепин дагы насип кылбайт, кепиндин акчасын ошо карыз барга бергиле дейт. Ушунчалык оор маселе. Кудай Таала дагы киришпейт карыз маселесине акыретте.
Акыретте Кудай Таала өзү дагы пенде менен Аллахтын өзүнүн ортосундагы маселелерди Аллах кечириши мүмкүн, бирок пенде менен пенденин бирөөнүн 10 сом карызы бар, бирөөнүн 20 сом карызы бар, бул маселеге киришпейт Аллах дагы. Ошондой экен өтө этият бул карыз маселесине. Карыз маселесине этият бул. Бүгүн жеңил санап жүргөндөр, доске берем деп жүргөндөр, качып жүргөндөр, деп алдап, өзүн шарик сезип шарт этип жүргөндөр, Кудай шаригиңди сындырып коет, ушундай катуу сынасын bir күн. 7 сом алдаганың $7,000 болуп чыгып кетет. $700,000 болуп чыгып кетет, түшүнбөй каласың, не болуп кетти деп. Жибиң үзүлөт, белиң сынат. Ошондуктан кайтар карзыңды. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу мекендешим, ал эми төртүнчүсү, никеге чейин сүйүүгө берилбе. Бул өзгөчө жаштарга тиешелүү маселе. Бүгүн интернет, телефон деген өнүгүп, сүйлөшүүнүн, баарлашуунун стили ушунчалык жакын болуп кеткендиктен, зына дагы, сүйүү дагы, никеге чейинки байланыштар өтө көбөйүп кетти да. Бул өтө көп болуп кетти. Кудай сактасын. Мурда интернетке чейин, 2000 жылга чейин мисалы үчүн эле, ага чейин жок эле. Азыр таанышуунун немеси өтө жеңил болуп калды дагы. Каалаганы менен таанышат, бир телефонду 200 түрү менен. Каалаганы менен таанышат, каалаган баягыдай кылып салат. Никеге чейин, урматтуу мекендешим, ишиңди кыл. Көрсөтүп кой өзүңдү. Кыздын артынан кууба. Кыз болсоң байлык үчүн чуркаба эч кимге. Таква бол, сабырыңды токтот. Токто деген. Нафстын каалоосун кыла бербегин. Нафси каалоосу жалкоолукту, жатууну, жеп ичүүнү, ушул кыздарга барууну гана каалайт. Сен нафстын кулу болба, нафстын ити болуп калба. Мен баягы сөздөрдү айтышым мүмкүн. Азыр сен ушул ишти кылсаң, карындашыңа кайтат, апаңа кайтат, атаңа кайтат, башкага кайтат дешим мүмкүн. Бирок бардык кайтаттардан мурда, бардык кайтаруулардан мурда өзүң кайт, өзүңдү өзүң токтото бил. Себеби Кудай Таала сый менен айтканда, сый менен айттыртат, туура нерсе менен кайтартырат, бирок эртең бир удар келет, катуу келет, ал учурда башыңды кармап, не болуп кетти деп отуруп каласың. Анда кеч болуп калат. Ошого чейин кайтканың жакшы, урматтуу мекендешим. Үйлөнүүлөр чозулуп атат. Үйлөнбөй жүрө берет. Үй жайы бар, аракети бар, бир турмушту башкара алат. Ошолор да үйлөнбөй жүрө берет да, жөн эле. Үйлөнүш керек. Фахштын, сойкулуктун, зинанын көбөйүп аткан себеби үйлөнбөй жүрөт, турмушка чыкпай жүрөт. Ошо үйлөнбөй жүргөн жигит каалоосу жок дейсизби? Же турмушка чыкпай жүргөн кыз каалоосу жок дейсизби? Түшүндө миң түрлүүнү көрүп чыгат. Айтайын деген маселе, урматтуу ата-энелер, бир туугандар, үйлөш керек. Бой жеттүү турмушка бериш керек. Ошондуктан урматтуу жигиттер, силер никеге чейин бирөөнү кууба, бирөөнүн артынан чуркоба. Өзүңө сак бол, өзүңдү таза карма. Мен ушул нерсеге ыраазымын, мисалы үчүн. Мен мисалы үчүн ушул жашыма чейин бир таква кыз туура келсин, же мындай кыз туура келсин, Кудайым ыймандуу кыз туура келсин деп дуа кылган эмесмин. Кылбаймын дагы. Эмне үчүн? Себеби мен өзүмдү өтө жакшы билем. Өзүмө кандай жар келерин дагы өтө жакшы билем. Мисалы үчүн. Эркек кишинин дубасында болуш өтө кыйын. Ал үчүн өтө салих, өтө ыймандуу кыз болуш керек. Кыздар мисалы үчүн дуа кылышы мүмкүн, ушундай ыймандуу жигит туура келсин, алдап кетпесин, таштап кетпесин, кыянат кылбасын, башка. Бирок мен тагдырдын ушундай стилде түзүлгөнүнө ыраазымын. Жашоону Кудай Таала ушундай кылып кайтар дүйнө кылып койгонуна дагы ыраазымын. Аллах Таала ушинтип адилеттүү болуп, жакшыга жакшы, жаманга жаман кылып койгонуна дагы ыраазымын. Мен жашоого тагдырга ыраазымын. Өзүмө кандай келерин дагы өтө жакшы билем, башка бирөөгө кандай келерин дагы дайын да. Ким кандай болсо ошондойун алат. Бирөөгө тырс эдерсең, эртең доңк деген ответти аласың сөзсүз түрдө. Мен ыраазымын. Кудай Тааланын бул законуна, мыйзамына, жашоодогу бардык нерсеге ыраазымын. Эгерде мен өзүмдү сактап жүрүп, таза кармап жүрүп, мисалы үчүн айтып атам, таза кармап жүрүп, 25-30 жашка чейин таза кармадым, окудум, иштедим, бардык нерсени кылдым, өзүм кыздарга окшоп жүрсөм, кээ бирлерге окшоп кыздар менен жүрсөм болот эле, түн клубда жүрсөм болот эле, сайраңда, майрамда жүрсөм болот эле. Сен ичпеген вискини, акчаң жетпеген, өмүр бою чогултуп иче албаган нерсеңди ичип коюшуң мүмкүн.
Сен жүрө албаган, красотка деп жүргөн, ошо кызга кантип жасасам экен деп аракет кылып ар нерсе кылып жүргөн кызыңды барып араң эле оңой эле шарт этип сүйлөшүп коюш дагы колдон келет. Мисал үчүн айтып атам. Сен үмүт кылбаган кыздар менен да жүрүп коюш колдон келет. Ал үчүн бардык шарт дагы бар, үй жай дагы бар, машина дагы бүт баары бар. Бирок ал үчүн кылбайбыз биз. Биз аны кылбайбыз. Неге? Себеби биз Кудайдан коркобуз. Эртең жообу каттуу болорун билебиз. Сен жеңил санабай, жеңил ойлуулукка берилбе. Бул ушундай болот, булар эскиче болот деген. Жок, бизчелик жаңы эч ким болбойт. Бизчелик жаңы эч ким болбойт. Ошондой экен ойлонуп чечим чыгарыш керек бир ишти кыларда. Эгерде ошентип мен өзүм таза кармап жүрүп, бир каяктагы бир алкоголь ичип жүргөн, зина кылып жүргөн кыз мага турап келип калса, Кудай мага ошентип кылып койсо, Кудайдын адилеттүү ысымы каякта калат? Кудайдын адилеттүүлүгү каякта калат? Ошондой экен медреседеги бала түн клубтагы кызга үйлөнбөйт. Халас. Кыскасын айтканда ушул. Никеге чейин сүйүүгө берилбе. Ал сени жөн эле жок кылат, кор кылат. Андан кийин алданба, алдаба дагы. Акыңды дагы берип койбо. Бирөөнүн дагы акысын алба. Акысын алган учуруңда сеникин алып кетет. Көбүрөөк кылып алып кетет да болгону. 5-6 эсе, 10 эсе кылып алып кетет, түшүнбөй каласың. Адал арам маселесинде урматтуу мекендешим. Адалды Кудай Таала акырын берет. Бир доставкада айга 30 000 иштеп атасың, бир рейсте бир ай иштеп атасың 30 000, мисалы үчүн, бир рейске 30 000 берем атат. Ал жүктө бирдеке болушу мүмкүн сөзсүз түрдө. Неге? Себеби сумма чоң айырда. Берем деген акчасы чоң. Ошондуктан алдаба дагы, алданба дагы, урматтуу мекендешим. Кудайдан корк. Адал арамдан этият бол. Өзүңө керектүү илимди ал. Жаш экенсиң, жаштыкты канемет бил. Жаштык эч качан кайтып келбейт. Өтө катуу өкүнөсүн. Ушул жаштык учуру дүйнөнүн дагы, акыреттин дагы шекери бүтүрө турган учуру. Ушул учурда аракет кылбасаң, дин үчүн, мекен үчүн, Аллах үчүн, акыретиң үчүн, ата-энең үчүн, анда сенин жашоодогу негизги маселе максат боло турган болсо, максат деген нерседен жаңылыштык катаң бар. Аракет кыл. Мен сага ишенем. Сага бүт баары ишенет. Үйдүн эркеги сенсиң, алдыга тарта турганы сенсиң. Эркек киши болот экенсиң, башкалар дымп болуп, чоң проблема келип, бирөө каза болуп калып, бир нерсе болуп калган учурда бардык өзүн жоготуп, ха деп калган учурда дагы оор басырыктуу бол. Психология жактан өтө күчтүү бол. Оюңду өзгөртпө. Келип пистолет такаган учурда дагы тура бер. Неге? Өлүп калыш дагы оңой. Ар бир адам өлөт. Ар бир адам өлөт экен, кайсы абалда өлүшүңдөн, кандай абалда өлүшүңдөн коркушуң керек. Эр азамат жоокер болуп Аллах үчүн өлөсүңбү? Же коркоктор сыяктуу саткын болуп өлөсүңбү? Өзүңдү жоготпо. Ар бир учурда коркпо. Кудай Таала жараткан сени. Аллахтан башка эч ким сени жаныңда ала албайт. Ар бир нерсе тагдырда бар экен. Калемдер кургап, ар бир нерсе жазылып бүткөн экен. Неден коркосуң? Алдыга аракет кыл. Эч нерседен коркпо, эч нерседен кайтпа, максат кой, аракет кыл, алдыга жыл. Текебир болбо. Альпинисттерди мындай карасаңыз, башында баштап, келерки 10 жылдын тегерегинде 10 жылдары көбүрөөк адам өлөт. Башында анан 10 жылдары көбүрөөк өлөт экен да. Башында билбестиктин айынан өлөт. Мынтип арканды туура эмес таштап коюп, же бирдекени туура эмес кармап коюп, мисал үчүн. А 10 жылында мен баарын билип калдым, мен кыйынмын деген учур болуп калат экен да. Кеңири мен чыгалам бул Тянь Шань чокусуна дагы, бул чокуга дагы небереси дагы багынтам деп калат экен да адам. Ошол учурда көп адам өлөт экен. Текебир болбо, сен кыйын болбо, кыйын болуп асманды теше албайсың, жерге дагы кире албайсың. Сен жөнөкөй чекиттен болгон, ичине 2 килограмм заң мусору болгон адамсың. Көз десең көзүңдөн да мусор чыгат. Ишенген кулагым таза десең кулагын чуксаң мусор чыгат. Мурдуңдан мусор чыгат, оозуңдан какырык мусорлор чыгат. Сен неге ишенесиң? Айтчы. Текебир болбо. Жөнөкөйлүккө не жетсин? Адам бол, адам бойдон кал.